Assalamu alaikum dostlar. Бұл менің азыркы видеом комментарийлерге саякат 2 деген видеонун уландысы, анткени техникалык мүчүлүштүктөргө байланыштуу ошол комментарийлерге жооп берип келе жаткан кезде жарымынан үзүлүп калды. Анан ошончо сүйлөгөн нерсе талаага кетпесин деп аны эфирге чыгарып берип, бул нерсени кайра толуктап чыгарууга мажбур болдум достор. Мен баягы нерсени кайра башынан карап отурганымда bir-iki sorularga жооп бербей калган экен, толук кетпей калыптыр. Мисалы үчүн чегара жөнүндө сураса, мен коррупция жөнүндө айтып коюпмун да. Мен эмнеге коррупция жөнүндө баштадым эле, ошол мындай себептер менен баштадым эле да. Бизде ушул көптөн бери ушул эгемендүү болгондон бери келе жатабы деп койсок болобу. Же болбосо кичине бир аз акыркы кездерде обострение болду ушул. Биринчиден биздин коомго ушундай кеңир аралашып кеткен коррупция такыр жоголбоду. Бир чоң улуттук деңгээлдеги биздин каныбызды соргон көйгөйгө айланды. Анан экинчи дагы бир нерсе ушул биздин чегара маселелердин ушул хронический такыр бүтпөй, биздин жетекчилер көңүл бөлбөй, падышадан падышага өтүп, чиновниктерден чиновниктерге өтүп, ушундай бир бүтпөй келе жата турган, бүтпөй келе жаткан бир чоң нерсеге айланды да достор. Мен ошол нерсени айтайын деп биринчи ошол коррупциядан баштап келатып, анан бир аз унутуп калыптырмын. Айта кетчү нерсе, бул чегара маселесин биз мамлекет, эгемендүү мамлекет болгондон кийин элибиздин коопсуздугу үчүн биринчи өчүрүттө, биринчи эмеде ушул чегара маселелерин чечип алышыбыз керек достор. Чегара маселеси чечилмейинче анда биздин мамлекеттүүлүгүбүз, башкалар, ал ызычуулар дайыма чыга берет. Эгерде бир кандайдыр бир деңгээлде ошолор менен тезирээк компромисске келип, кошуналар менен, тажиктер менен, өзбектер менен да могу сок боюнча бир эмелер болсо керек. Мен өтө көп эме кылбайт экем. Ал эми Тажикстан тараптан абдан ушундай жылда эле обострение болуп, анан мынтык атыптыр, анан мынтиптир деп нерсе чыгып кетип жатат да достор. Бул нерсе чыга берет. Буну бүтүрмөйүнчө болбойт да. Мен айта кете турган нерсем дагы бир нерсе ушул чегара боюнча. Бул нерсе бир мамлекетке кереги жоктой болуп калгандай бир саясат болуп жатат да. Эмне кылсаң ошол деп баягы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү активисттер мынтыктарын көтөрүшүп, ушул кыргыз деп жүрөгү күйүп, ата бабасы жашаган, ата бабалары жаш кезинде ойноп чоңойгон жерлерди эч кимге бергиси келбей, жүрөгү сыздап, ушул карапайым ушул жерде жашап жаткан калктын кандайдыр бир катмары өзү коргоп жатат. Ал эми кандайдыр бир бөлүгү ал жерлерди таштап, мамлекет тарабынан экономикалык өнүгүүгө бир шарттар болбогондуктан ошол эле Баткенден, ошол эле дагы башка бир чегара жерлеринен көп адамдарыбыз качан эле ошол биздин кошуналарга үйлөрүн сатып туруп кетип калышкан достор. Мына ошондуктан жерибизди акырын бере бербей бир мамлекет болгондон кийин элдин баягы көңүл иренжүү келип чыгат экен да бул жагынан. Ошондуктан өтө бул дагы чоң маселе катары ойлоймун. Эми мен ойлогон менен биз коомдо кандайдыр бир көз караштарды, бир эмелерди гана жаратышыбыз мүмкүн. Так бир күч менен бир эме кылууга бизде кудурет жок да. Биз ушул билгенибизди гана айтып коебуз. Урматтуу биздин өкмөт башчыларыбыз, урматтуу президент, ушул нерселерге дагы көңүлүңүздү бөлүп эме кылып койсоңуз жакшы болот эле биздин келечегибиз үчүн деп кайрылам, эгерде ошол чиновниктер көргөн болсо. Андан кийин мен ушул кечээки олуттуу болгон окуяларды айтып жатып, ушул Сыймык Жапыкеевдин жестеси сүйлөдү, аны көрдүк. Сиз деп өтө культурный, маданияттуу жана башка Facebook'ta абдан реакция каттуу болуп жатат, жигиттер каттуу эме кылышып. Анан мен Сыймык Жапыкеевге могу Радбек Санатбаев жөнүндө билдирүүсүнө бир токтоло кетейин достор. Радбек экөөбүз институтта бирге окуганбыз, жакшы билемин. Жакын жолдош дос болбосок дагы менин жакын досторумдун достору. Биз замандашпыз. Радбекти сиздер жакшы билесиздер, кыргызга эмгеги сиңген, кыргыздын улуттук намысын коргоп жүргөн жигит, эч кандай бир куулук шумдукка илешпей, анан кийин ушинтип атылып кеткендиги ар кандай версияларды жаратты коомдун ичинде. Эми кечээ мурдакы прокурор жигит ушул Сыймык Жапыкеев айтып жатат, ошол Акаевдин баягы адамдары якобы
ушул сыймык тиги Раатбек Санатбаевга байлыктар 1 миллиардка жакын ушул байлыктарын катташып, анан ошол нерсенин айынан, ушул коррупциянын айынан ушул жигит каза болуп калды, ушул жигитти атып кетти дейт. Эми кандай болуп атып кеткен болгон учурда дагы ушул досубуздун жаткан жери жайлуу жаннаттан болсун. Жаман чоң жоготуу болгон биздин кыргыз эл үчүн ушундай билимдүү, жакшы жигит неме болгондугу. Эми бул эгерде ошондой нерсе болуп, ошол Атамбаевдин кечиресиздер, Акаевден калган байлыктарды талашкан күчтөр ошол Раатбекти заказ кылып өлтүргөн болсо, анда достор бул менимче мындай оор кылмыштардын менде эле юридикалык жогорку билимим бар. Срок давности жок болот, анын үстүнө абдан резонанс жараткан нерсе бул. Бул жөнөкөй жигит эмес. Бунун демек кандайдыр бир илинчээктиги болсо, ошол эле башкы прокуратура болобу же СМБ болобу баягы делону возобновить этип, демек ошол баягы байлыкты кайра кимдир ошол эгерде Сыймык Жапыкеев айтып жаткан нерсе чын болсо, азыр чалгын полициясы, финансы чалгыны деген бар, финансовая разведка. Финансы полициясы жана башка СНБда, ГКМБда чоң уюмдар бар, милицияда деле бар, иликтей турган. Ошол эменин тиги Раатбектин эмелери чын эле счетунда ошондой акчалар болгонбу? Болгон болсо кайсыл адамдар кайсыл күндөрү кайра чыгарып кетти? Ошол эми Сыймык Жапыкеевдин айтуусу боюнча мотивация ошол болуп жатат да, баягы кызыкчылыгы. Ошонун байлыктарын кайра Акаевдин эмелерин кайра тартып алуучу күчтөр заказ кылды дегендей сүйлөп жатат да. Демек оңой эле схеманы таап алууга болот. Кимдердин счетуна кайра ошол Раатбекке түшкөн акча которулду жана эмне болду? Ушул нерсени аягына чыгарса эле демек кылмыш ачылат деп ойлойбуз. Эми ким билет бул нерсе канчалык деңгээлде чын, канчалык деңгээлде кандай болуп жатат, биз чын айтканда гарантия бере албайбыз да. Мына кече дагы бир-эки сүйлөгөн сөздөрүнөн каталарды табылып эме кылды. Эми достор, бир кооптуу, когалаңдуу заманда ар бир сөзүбүздү таразага салып сүйлөй турган заманда турабыз да. Бир жагынан коронавирусу, бир жагынан элдеги ушундай коркунуч психоз, бир жагынан ушундай биздин жаман кедей кембагалчылык, ушундай бир жаман ал акыбал, элдин кыйналгандыгы, элдин ушул азыркы кезде ачык эле айтып коюу керек, баягы мамлекеттик бийликтер тарабынан шалаакылыктын кетип жаткандыгы, ар бир адамдын тагдырына кайдыгер карагандыгы. Мен жана дагы айтып кеттим, ушул биздин мен кечээки жүрөгүм ооруган бир моменттердин бири ушул биздин боордошторубуздун ошол чычырканактуу токойдун арасында чамадандарын башына коюп алып, аял киши, кыз кишилер жатышкандыгы. Эми мындай дагы айта кетем, бул мындай военный плендер дагы мындай болуп калган эмес. Ушундай кайсы ушинтип 21-кылымда орто жолдо адамдарын таштап койгон мамлекет болсун. Эми достор, баягы Американын кинолорунда көрүп жүрөсүңөр го, бир адамы калып калса вертолет жөнөтүп, Израилдин эмелери ушундай бир операцияларды аткарып, биздин канчалаган адамдарыбыз, ладно, эми Москванын өзүндө же болбосо тиги Свердловск, Екатеринбург же Новосибирскиде аэропорт эмелерде калып калса дагы эл бар, журт бар, мамлекет бар, ошолор карап турат дейсиң. Эми бул жерде ээн тала эрме чөлдө дарактардын астында калгандыгы билбейм. Мен бүгүн дагы бир элдик видео болуп калса көрөттүрүз. Мен ушул Санжар Калматайдын элдик видео дегенин абдан карап, ошого реакция жасап турамын да. Аман эсен жетип алсын ошол досторубуз. Ушундай бир кайдыгерчилик болуп жатат да достор, кайдыгерчилик. Эми айтпайын эле дейсиң, анан кантип ушундай нерселерди көрүп туруп айтпай коюуга болот. Чыныбек Турсунбаев тиги ундарды кымбаттатты, 2000ден ашык кылып койду деп жатат ошол жогорку кеңеште иштеген эмелер. Чын айтканда продукция азыр кымбаттай баштады, бардык жакта эле бир элге адилет караган жок дегенде ушул бийлик өкүлдөрү бир адилет карап, ушул адамдардын тагдырларын чечип, бир ушундай кылып койсоңуздар достор. Бардыгыбыз бул когалаң болуп кете турганда этият болуп турсак, бизге андай революциянын, кан төгүүнүн жана башка ызы чуунун кереги жок достор. Акырын жакшы нерселер менен, информациялар менен бири-бирибизге жеткизип, цивилный жол менен, шайлоо жолдору менен алдыга кетишибиз керек да. Мен
акыркы айта тургандарым ошол жанакы сүйлөп жатып үзүлүп калыптыр. Мен ушул нерселерди сиздерге жеткизип коеюн дедим достор. Пикирлериңер болсо сөзсүз жазып, айтып, ачык талкуулайлы, ачык эме кылайлы, көз караштарыбызды айтайлы, бийликтегилерге жеткизели. Надежда умирает последним демекчи. Кандай болгон учурда дагы ушул бийликтегилер азыр бийликте турат да. Элдердин сөзүн угуп, ушуларга дагы деле бир ишеним көргөзгүн келет да ушуларгачы. Ушунча адамдар эме болсо деле балким бир финансылык жактан мамлекетте кыйынчылык болуп жатабы, балким бир эме болуп жатабы деп ойлойсуң да. Эми урматтуу бийликтегилер, көзүңөрдү чоңураак ачып, элди ойлоп, ушундай коомдо резонанс жарата турган окуялар болуп жатат. Демилгени өз колуңуздарга алып, бизди кыйынчылыктан чыгарып кетүүңүздөрдү суранабыз жана талап кылабыз. Саламатта туруңуздар достор.